Анысында кичине без комментариев. Шейшеп текшерүү деген нерсе дагы бар да. Бул нерсеге болгон сиздин көз карашыңыз? Албайт элем эми. Себебин айтпай эле коеюн, албайт элем. Анда жакшы ыңгайлуу бир башка кыз табылмакмы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Толкунбек. Толкунбек мырза, азыркы учурда сиз бойдоксузбу же үйлөнгөнсүзбү? Бойдогураакмын. Бойдогурааксыз, Анан буюрса, той болуп калса, эгерде сиздин ошол той бергенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп калса, бирок сиз жакшы көргөн кыз той бербесең турмушка чыкпайм деп эч эле шартыңызга макул болбой койсо эмне кыласыз? Если жакшы көргөн кызым болсо баарын кылам. Конечно, үйлөнөм, той кылам, обязательно. Мен өзүмө ишенем, баарын кылам. Анан азыркы учурда калың деген нерсе дагы аябай актуалдуу болуп атат да. Бул калыңды сөзсүз түрдө бериш керекпи же мындай шартына караш керекпи мырзанын? Мен оюмча, мисалы, эки жактан эле расход кетет, азырчы кыз жактан деле бала жактан эле расход кетет да. Ошол расходду кошуп туруп эле, если бала менен кызга дальше шарт түзүп берип койсо, ошол туура деп ойлойм да. Бул нерсе маанилүү деле эмес, ошондо? Бирок менчи маанилүү деле эмес, эл менен эл болобуз. Анан акыркы сурообуз, ажырашып кеткен кызды алат белеңиз? Ошону ойлонуп көрбөптүрмүн. Сүйүп калсам алмакмын бирок. Ата-энеңиз каршы болсо, мисалы, ажырашкан кызга эмне кылат элеңиз? Мен ата-энем чын эчтеке каршы болбойт да. Мен колдойт. Чоң рахмат. Акылбек мырза, азыркы учурда сиз бойдоксузбу же үйлөнгөнсүзбү? Бойдок, азырынча. Бойдоксуз, азырынча деп калдыңыз. Анан буюрса, ошол сиз үйлөнөрдө сиздин сүйлөшкөн кызыңыз сиздин такыр эле той бергенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп атса, бирок той бербесең турмушка чыкпайм десе, эмне кылат элеңиз? Ал жагын билбейт экем. Алат белеңиз? Эми кыздын өзүнүн көңүлүнө карап, Кыздын көңүлү той бер деп атат, бирок сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп атса? мүмкүнчүлүк айла жок таап атпакчымын. Эптеп бир нерсе болсо дагы той берүүгө Аракет кылмаксыз. Анан азыркы учурда калың мал деген нерсе бар да. Бул нерсени кээ бирлер калың мал бербесең турмушка чыкпайм дегендер бар. Кээ бирлердин эми шарты жок болуп калат да. Калың мал бергенгечи сиз калың малга болгон көз карашыңыз кандай? Калың жакшы эле. Жакшы эле болгондо калың мал сөзсүз түрдө бериш керек дейсизби же бул маанилүү эмес дейсизби? Берүү керек го эми. Анан биздин акыркы сурообуз, ажырашып кеткен кызды алат белеңиз? Эгерде ата-энеңиз каршы болсо, бул нерсегечи ажырашып кеткен кызды алганга сиз эмне кылмаксыз? Ажырашып кеткен Ата-энеңизде каршылык болот. каршылык болсо, сүйүү деген сүйүү эч нерседен чече албайт да, бирок баары бир алганга туура келет. Аябай жакын болсоңор, жакын жактырып калсаңар аябай болот да ошо. Ата-энем каршы чыкпайт эле. Жок, ошо ата-энеңиз каршы болуп калсачы? Ата-энеңизге каршы чыкмаксызбы же кызды албайт белеңиз ата-энеңиздин сөзүн угуп? Баары бир алат болчумун. Алат болчуксуз, чоң рахмат. Тилек мырза, азыркы учурда сиз бойдоксузбу же үйлөнгөнсүзбү? Бойдок элем. Бойдоксуз. Анан буюрса, ал күнү эми сөзсүз түрдө келет деп ишенебиз. Сиз ошол үйлөнгөндөн кийин той бергенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, бирок сиздин сүйлөшкөн кызыңыз такыр эле мүмкүнчүлүгүңүздү түшүнбөй той кыласың десе, эмне кылат элеңиз? Аласызбы ошол кызды? Жок. Себеп? Адам мындай шартына караш керек го дейм. Аябай катуу ошончолук эле аябай жакшы, аябай катуу сүйүп атса, андай деле көп кыйнабайт болуш керек адамдычы. Анан махыр деген нерсе дагы аябай актуалдуу болуп атат. Азыркы учурда калың деген нерсе да, бул нерселерге болгон көз карашыңыз кандай? Көз карашым колдон келишинче эле, мисалы үчүн жана кыздар айтып атат го, азыр TikTok'та аябай эле хит болуп атат го, анан тигини сурайм, анан камера сурайм, анан машина сурайм депчи. Ал туура эмес го дейм, аябай эле. Эгерде сиздин алып аткан жубайыңыз машина сураса же ушундай бир кымбат баалуу нерсе сураса, эмне кыласыз? Колумда мүмкүнчүлүгүм болсо алып бермекмин. Эгер мүмкүнчүлүгүм жок болсо, анда албайт болчумун ал кызды. Анан ажырашып кеткен кызды алат белеңиз? Жок. Себеп? Билбейм, ажырашып кеткен кызды. Мүмкүн аябай катуу жакшы көрсөм алмакмын. Бирок мындай эмеде караганда албайт болчу экенсиз, Акыл мырза, азыркы учурда сиз бойдоксузбу же үйлөнгөнсүзбү? 18 жаштабыз, бойдокпуз.
Ал күн буюрса сөзсүз түрдө келет да негизи. Бирок деген сиздин сүйлөшкөн кызыңыз той кылбасаң тийбейм десе, сиздин такыр эле той кылганга мүмкүнчүлүгүңүз жок болот атса эмне кылат элеңиз? Кылмакпыз тойду. Мүмкүнчүлүк тапмакпыз да. Эгерде кызды сүйсөңүз, Анан сүйсөңүз. Анан азыркы учурда калың мал деген нерсе да бул актуалдуу болуп атат да. Сиздер жакта калың мал канча берилет? калын кандай айтсам, бир 300 000 болот го дейм. Ушул нерсени сөзсүз түрдө бериш керекпи? Бербей деле койсок болот, эгер чогуу жашасак үйгө бир нерсени алыпчы. Бирок сүт акы деген болот, кызды алып кетип атканда ата-энесине сөзсүз түрдө бериш керек болот экен да. А сиздин оюңузчу? Бербей деле койсок болот деп ойлойсуз? Жок, аны беребиз, аны сөзсүз бериш керек, сүтүнөн бериш керек. Ооба, анан үйлөнгөндөн кийин дагы бул кандай айтсам, салтташтыруу болуп калды десем да жаңылышпайт чыгармын. Азыркы учурда шейшеп текшерүү деген нерсе дагы бар да. Бул нерсеге болгон сиздин көз карашыңыз? Эми текшермекпиз аны. Аз деген 21-жылым текшериш керек. Эгерде кыздыгы жок болуп калса, сиз албайт белеңиз. Мындай жакшы көрсөм алмакмын. Анан аш эле жок болуп, кызычы болсо албайт болчумун. Эгерде сиз ал кызды сүйүп атсаңыз, бирок кыздыгы жок болсо, мындай ата-энеңиз каршы болсо, аны уже текшергенден, шейшеп текшергенден кийин сиз эмне кыласыз? Ата-энем каршы болуп атат деп кетире бересизби? Жок, ал менен атам апам жашабайт да, мен жашайм, алмакмын. Жакшы көрүп атсам алмакмын. Ата-энеңизге түшүндүрмөксүз, Түшүнбөсө деле алмакмын. Сиз турмушка чыкканда, сиздин жигитиңиз той бергенге мүмкүнчүлүгү жок болсо эмне кылмаксыз? Мага акчасы керек деле эмес. Маанилүү эмес. Маанилүү эмес. Анан махыр деген нерсе дагы азыркы учурда актуалдуу эле болуп атат да. Сиз махырга эмне сурайт элеңиз? Не знаю. Мисалы, азыр ушундай мүмкүнчүлүк болсо сураганга. Анан калың мал деген нерсе, эгерде сиздин ала турган жолдошуңуздун той бергенге да мүмкүнчүлүгү жок, калың мал бергенге да мүмкүнчүлүгү жок болсо эмне кылат элеңиз? Мен үй бүлөм каршы болмок деп ойлойм. Бирок сиз ал адамды өзүңүз жакшы көрүп атсаңыз, Тиет болчу. үйдөгүлөргө каршы чыкмаксыз. Анан ажырашып кеткен мырзага турмушка чыгасызбы? Жок. Турмушка чыкпайсыз, себеп? Эми ошо бала күнөөлүү да. Если кандай десем, я не могу объяснить. Турмушка чыкпайт болчуңуз, Чоң рахмат. Алабыз да эми айла жоктан. Табабыз да акча болсо. Мүмкүнчүлүк эркек болгондо мүмкүнчүлүк табышыбыз керек да, ошон үчүн эркекпиз да. Туура. Анан азыркы учурда ушул махыр деген нерсе да актуалдуу болуп атат, калың деген нерселерчи. Эгерде калың бергенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп калса, бул нерсени сөзсүз түрдө бериш керекпи? Калыңды же бул маанилүү деле эмеспи эки жаштын ортосунда? Исламда негизи маанилүү да, бул маанилүү, обязательный нерсе, фарт. Ошон үчүн бериш керек. Өтө маанилүү нерсе деп ойлойм. Анан акыркы сурообуз, ажырашып кеткен кызды алат белеңиз? Ооба, маанилүү эмес. Эгерде сиздин ата-энеңиз ушул нерселерге каршы болуп атсачы, ажырашып кеткен кызды алганга, эгерде сиз эмне кыласыз? Ата-энеңизге каршы чыгасызбы же кызга түшүндүрөсүзбү? Жок, мен биринчи очередь ата-энем менен жашабайм да, мен анткени аялым менен жашайм да. Ата-энем каршы чыкпайт деле, негизи сүйлөшкөнбүз уже бул тема жөнүндө. Туура, бирок деген эми кээ бирлер бар да, мисалы ата-энесинин сөзүнөн чыга албай, бирок өзү жакшы көрсө дагы албаганчы ушуна ажырашып кеткен кыздар. Ошондо бул ажырашып кеткен кыздардын деңгээли бир төмөн турабы деген мааниде, сиздин оюңуз боюнча? Негизи андай болушу мүмкүн, анын таза эле жок деп айтса болбойт да. Болушу мүмкүн, бирок ар ким ар кандай болот. Анан Кудай таалам бизди пара менен мындай жуп кылып жараткан да. Ошондой болгон үчүн мындай ар кимге өзүнүн дал келген адамы болот деп ойлойм. Ошон үчүн мисалы мага маанилүү эмес, менден мурун кандай болгон жашоосу. Бирок эми өтө жаман болбосо керектер деймин. Ала берет болчу. Чоң рахмат. Той бергенге сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, бирок сиздин сүйлөшкөн кызыңыз той бер десе эмне кылат элеңиз? Аракет кылмакмын. Эгерде ошол түшүнбөй койсо, сиз такыр эле мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп атса, той бере албайм деп түшүндүрсөңүз дагы, кыз эч эле болбой атса, ошол кызды аласызбы? Ооба, алмакмын да.
Анан азыркы учурда калың мал деген нерсе аябай эле актуалдуу болуп атпайбы? Калың кээ бирлер берип атат, бул нерсени сөзсүз түрдө бериш керек деп, кээ бирлер бул нерсени эми тура эмес деп эле ойлоп атышат да. Сиздин оюңузчу? Қалың беріш керек эми. Эне сүтү деген бар да, кызы. Эне сүтүн акташ үчүн калды беріш керек. Анан ажырашып кеткен кызды алат белеңиз? Жок. Себеп? Албайт элем эми. Себебин айтпай эле коеюн, албайт элем. Албайт болсоңуз, эмне үчүн эми ал деле бул нерсе маңдайына жазылган нерсе ошондой болуп калды да? Жок, албайт элем. Ошол сиз той бергенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп калса, бирок сиздин сүйлөшкөн кызыңыз той бербесең турмушка чыкпайм десе, эмне кылмаксыз? Анда жакшы ыңгайлуу бир башка кыз табылмакмын. Бирок аны сүйүп турсаңыз, ошол той үчүн албай коймоксуз. Ооба. Анан азыркы учурда бул калың деген нерсе дагы аябай эле актуалдуу болуп атат да. Калың нерсени сөзсүз түрдө бериш керекпи же бул нерсе эки жаштын ортосунда эле шартка караш керекпи? Эми эки жаштын ортосунда шартка болот да. Ар бир өзү биринчи ойлонуп, өзүнүн финансовый жактарын карап, анан кийин чечим кабыл кылыш керек. Бирок кызды ушул жашка чейин тарбиялап өстүргөн ата-энеге бул нерсени бериш керек деп ойлойм да, негизичи. Анан кээ бирлер бул нерсени тура эмес көргөндөр да бар экен да, бербейбиз депчи. Сизчи берет белеңиз? Ооба, мен берет болчумун, эгерде өзүм финансовый жактан жакшы болсом, акчам бар болсо, иштесем берем. Ата-энесин сыйлап, урматтап, ушунча баккан кылып, актап. Эгерде акчам жок болуп атса, эми финансовый жактан кыйналып атсам, эмне кылам, майда жокта. Туурабы? Анан акыркы сурообуз, ажырашып кеткен кызды алат белеңиз? Анысында кичине без комментариев. Айта албайм анысындачы. Эгерде ал кызды жакшы көрүп калсаңыз? Жок. Албайт белеңиз. Себеп? Себеп эмес, мындай эле өзүм чын жүрөгүмдү айтып атам. Ажырашып кеткен кызды турмушка албайсыз, Ала албайм.